Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр? Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө кышкы мезгилде кайсыл спорт менен деги эле кандай көнүгүүлөрдү аткарыш керек? Аны биз оор атлетика жана бокс спорт мектебинин машыктыруучусу Шабдан Абжамилов агайыбыз менен маек үстүндө сиздерге маалымат бермекчибиз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсызбы? Шабдан агай, айтсаңыз ушул биздин телекөрүүчүлөргө ушул кыш мезгилинде кандай спорт менен же болбосо кайсыл көнүгүүлөрдү аткарыш керек? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Kış mezgilinde negizgi bizden halktın degele yaşlardan makşaga turgan jalp elden makşaga turgan sportların жақсы көрген sportların bir türü бұл çana тебүү, лыжа тебүү, анан кийин коньки тебүү болуп эсептелинет. Мисалы айтайын деген ушул кышында жана суукта да тараныштар кокустук болгондо катуу ооруп калат го. Мындай көнүгүүлөрдү аткарбасаң, ошого кандай спорт менен алек болуш керек негизи? Албетте. Буга лыжа тебүүнүн алдында же чана тебүүнүн алдында муундарды, булчуңдарды жөнгө келтириш үчүн ар кандай көнүгүүлөрдү жасап туруш керек. Аны машыктыруучулардын көзөмөлүндө жасалат. Аптасына бир жолу же 3 жолу жасалат. Ушуну сөзсүз көңүл буруш керек. Сиз өзүңүз азыр машыктырасызбы ошол көнүгүүлөр менен? Албетте. Мен дагы мынабу дем алыш күндөрү лыжа тебүүгө чыгып турам. Анан деги эле лыжа тебүүнү сүйүүчүлөрдү, чана тебүүнү сүйүүчү жаштарды ушул көнүгүүлөрдү көрсөтүп, өзүм дагы чогуу машыктырышка аракет кылам. Азыр ошо көнүгүүлөрдү көргөзүп берсеңиз болобу биздин телекөрүүчүлөргө? Биздин спортсмен балдар ошону көрсөтүп берет. Анда жүрүңүздөр, анда биздин залга кирели дагы ушу көнүгүүлөрдү сиздерге көрсөтүп беришке аракет кылалы. Кандай жасалыш керек, аптасына канча жолу, кандай салмак менен ушуну көрсөтүшкө аракет кылып көрөлү. Азыр кандай кылабыз, кандай көнүгүүлөрдү аткарабыз? Азыр биринчиден биз тышкы кийимдерибизди алмаштырып алалы. Анан кийин сиздерге керектүү көнүгүүлөрдү көрсөтүп беребиз. Абжамилов Шабданбек Абжамилович 1961-жылы 21 ноябрда Кыргыз Республикасынын Ош областына караштуу Каракулжа районунун Карагуз айылында мамлекеттик кызматкердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Орто мектепти 1978-жылы ийгиликтүү аяктаган соң кошуна өлкөбүз Өзбекстандын борбору Ташкенттеги ирригация жана айыл чарба механизациялаштыруу институтуна тапшырган. 1984-жылы институтту аяктаган соң спортко болгон көз карашы күчөп, спорт чөйрөсүндө ордун тапты. Учурда көптөгөн чемпиондорду тарбиялап, спортко эбегейсиз салымын кошуп келүүдө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр Шабдан агай менен биргеликте спорт залдын ичинде лыжа сүйүүчүлөрдүн жана ошондой эле сноуборд сүйүүчүлөрдүн аткара турган көнүгүүлөрүн сиздерге көргөзүп бермекчибиз. Андыктан экрандан алыстабаңыздар. Спортсмен 30-45 сантиметр бийиктиктеги отургучтун үстүнө чыгат. Üstüne çıkıp durar. Sportsmen üstüne çıkıp turgandan keyin bul jerde birinci sol butun жерге таштайт. Сол бутун таштап, согончоктор жерде турат. Согончоктор жерде тургандан кийин аз гана бир 2 секунд жерде карманып туруп, анан кийин оң буттун жардамы менен
согончокту мыкташтырып жогору чыгат. Бул кандай натыйжасын берет бул? Бул мына буттун булчуңдарын анан кийин буттун муундарына Чыңалышына жардам берет. Себеби лыжа тээп кетип атканда, түз жерде тээп кетип аткан убакта ошо буттун күчү менен жылышта өзүңүздөр билесиз, буттун күчү менен жылып кетебиз да, сыйгаланып. Ошонун көнүгүүсү. Кана кийинки бутту алабыз. Бутту коебуз, 1-2 секунд турабыз, көтөрөбүз. Бутту коюп 1-2 секунд турабыз и көтөрүлөбүз. Бутту секин токтоп туруп көтөрүлөбүз. Бул көнүгүүнү жасап атканда бир гана лыжа тепкендерге эмес, кээде биз көбүнчө басып же болбосо тик турган убакта кыймыл аракет кылып атканда көбүнчө буттун учун пайдаланабыз да. Буттун учун пайдаланган кезде бул баягы ичибиздин алдыга кетип, анан кийин белибиздин ичке кирип кетишини шарт түзөт да. Эгерде биз басканда кээде мына согончокту ныктап бассак, бул убакта согончокту ныктап анан кийин буттун башы менен басып аткан убактарда бунун белди түз кармашка, белдин түз турушуна өөлгө түзүп, биздин баягы ийилип кетип, анан кийин ички мынабы курсак деп коелубу? Курсагыбыздын чыгып кетпесин шарттайт да, өзүбүздү түз алып жүрөбүз. Ушул көнүгүүнү бардык эле лыжа теппеген адамдар деле жасаса болот. Болду. Рахмат. Демек бул көнүгүүлөр жанагы лыжа теп баратканда коопсуздуктан сактайт экен да, коопсуздукту. Мисалы, таканчыктап жыгылбай калыш үчүн. Ушул жерде бир суроо туулат да. Мисалы, Кыргызстанда эмнеге ушул лыжа менен дүйнөгө атагы чыккандар же болбосо чемпиондор мындай жетишсиз да биздечи? Себеби эмнеде? Себеби ага машыга турган бир жакшы шарттар болбоду да буга чейин. Мына эми жакындан бери көп жерлерде ошо лыжа тебе турган бир эс алуучу жайлар уюштурулуп атат. Элдин бардыгы тийип атат. Ушу мен ойлойм, барып ушул спортко атайын машыктыруучулар чакырылып, дагы өнүп, биз жакынкы бир 5-10 жылда ажа эмес, ушу спорттук мелдештерге биз спортсмендерди коюуга аракет кылабыз го деп ойлойбуз. Азыр деле бар, жок эмес, бирок өтө аз. Айрыкча бир мына түштүк жергесинде негизинен жок эсе. Мына Бишкекте биздин лыжный базаларыбыз бар, мына Чээрчи Калайдагы. Ооба. Ошолорду да ошондой лыжный базаны жакшылап түптөп биздин элибизге, ошондой спортсмендерге жакшы шарт түзсө болобу мамлекет тарабынан? Мамлекет тарабынан мына биздеки чыйырчыкты айтып калдыңыз. Азыркы күндө эл барып атат, көрүп атабыз, тийип атат. Анча-мынча ал жерде коопсуздугун карап үйрөтүп атабыз деген жигиттерибиз жүрөт. Бирок анын аркасынан түшүп ушул жаштарды лыжа спортуна машыктыруучулар жок. Ал эми ушул эле нерсени бизде мына спорт комитети аяк-бактарда да канча-мынча сөз кылып коюп атабыз. Негизинен бул спортко дагы биздин спорт комитет, мэрия көңүл бурат деп ойлоп атам. Убакытка байланыштуу азыр эми биздин мынау спортсмен жигит дагы бир акыркы көнүгүүнү көрсөтүп берет. Ушуга көңүл буруңуздар. Бул ушул жалаң гана бутка иштелүүчү көнүгүүлөр экен да. Бутка иштелүү. Негизи лыжа спортунда өзүңүз билесиз, негизги бутка басым жасалат да. Басым жасалат да. Ошон үчүн сиздин бут муундарыңыз, бут булчуңдарыңыз өтө күчтүү болуш керек. Азыр көрүп атасыздар, мына.
спортсменибиз бутун эки жакка таштап туруп, ошо буттун күчү менен тик туруп атат. Анан буну аткарып атканда да бери спортсмен таштаганда буяка ийилиш керек, ийилип коюш керек. Не себептен? Лыжа спортунда баягы ылдый жактан келатып туруп бурулганда, сиз каяка бурулсаңыз, мындай болуп туруп ошака ийилип туруп анан буруласыз да. Демек, бурулганга дагы көнүгүүлөрдү аткарып туруш керек экен демек, э? Көрдүңүзбү мына кандай бурулуп? Мына денесин таштап туруп, оордук менен денесин таштап, тик туруп кетип атат. Ушу мына көрдүңүзбү? Эки жакка кайсы жакка таштаса, денесин ошол жакка таштап туруп, анан туруп кетип атат. Бул ушу лыжа тепкен сүйүүчүлөр үчүн эң керектүү көнүгүүлөрдүн бири болуп эсептелет. Бир кайталап көрөйүн, мүмкүн болсо. Сиз мындай үйрөтүп койсоңуз жакшылап. Биринчи бутту, бутту бири бириктиребиз да. Тең кармап турабыз дагы. Көкүрөктү көтөрөбүз. Анан бутту кийин оң бутуңузду болушунча туурага таштап отурасыз. Бул жака. Туурага таштап туруп отурасыз. Кол кандай болуш керек кол? Бул гантель. Бул гантель жерге жакын келет, өзүңүз ийилесиз дагы. Бул гантельди мына жерге кармап аласыз. Мындай экен демек, э? Кайра турабыз дагы, бутту бул жакка алып келебиз. Ушундайбы? Буттун тарамыштары аябай чоюлат экен да мында, э? Сиз таштап атканда ошоға кыйшайыш аракетин. Бул жака, э? Колду мындай таштайбыз да кыйшайып. Таштап атканда кыйшайат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул көнүгүүлөр оңой көрүнгөнү менен аябай ийилчээктикти дагы талап кылат экен. Ал үчүн үй шартында да кайталап туруш керек экен. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей, каарманыбыз спорттун көптөгөн түрү менен алек болот. Спорттогу өзгөчөлүгү бир гана машыгып же болбосо машыктыруу менен чектелбестен тамактануу эрежелерин да үйрөтөт. Анткени туура тамактануу спорттогу эң негизги көңүл бура турган маселе. Нурсултан буга чейин бир канча залдарда машыккан, ар биринин өзгөчөлүктөрү бар экенин айтат. Мисалы, бул жерге келгенден бери машыгуунун өзгөчө нуктарына күбө болду. Жеңил машыгуулар көп энергияны сактайт. Мындан улам тарбиялануучулардын жыйынтыктары да жакшы. Бир эле оор атлеткадан кылдырбастан бул агай бардыгын айтып турат. Күрөшкөндө мына жерде күч болуш керек, ушул жерлерде ошол жериңе күчтүү болуш үчүн ошол жериңе тренировка кылдырат. Кандай тамак жешти, кайсылар пайда, кайсылар зыян бардыгын айтып, жакшы акыл насааттарын айтып турат. Бир эле күрөштө балдар да келбейт бул агайга. Боксер балдар келет, чуркаган балдар келет, футбол ойногон балдар келет. Бул агайдын өзгөчөлүктөрү өзү аз эле кылдырат. Бул энергияңар кетет деп аз эле кылдырат. Биз залда бир 2 саат, 3 саат кылабыз өзүбүздүн залда. Күрөшкөндө 2 саат, 3 саат кылып кыйналып жүрөбүз. Бул агайга келсек, аз эле убакыт кылдырып коет, болду деп кетип жаткан. Кийин результатты ошо көрсө күчүң сакталып калат экен ошол жерде. Кийин результатын ошо немеде жүргөндө өзүңө сезилет да. Ошондой секреттери бар да агайдын. Ошол жактары өзгөчө деп ойлойм башка агайларга караганда.
Агай, айтсаңыз, азыр эми ушул лыжа боюнча лыжа сүйүүчүлөргө жакшы көнүгүүлөрдү көргөзүп кеттиңиз. Эми өзүңүз тууралуу дагы кичине маалымат берип кетпейсизби? Өзүңүз кандай спорт менен элек болосуз? Бир күндүк өмүрүңүздү кандай кылып өткөрөсүз? Биздин телекөрүүчүлөргө жакшылап көргөзүп кетпейсизби, түшүндүрүп? Макул. Биринчи көнүгүү солдатча көтөрүү. Мен азыр жеңил менен гантель менен көрсөтүп атам. Негизи оорураак гантельди алышка аракет кылабыз. Солдатча көтөрүү. Ушу гантельди ушундай кармаган бойдон эле тик көтөрөбүз. Абаны сооруп көтөрүп аткандан кийин карабыз. Туура дем алыш керек экен да? Ооба. Бул 12ден 15ке чейин адан жогору эгер өтө эле жеңилди 15тен нары көтөрсөк, анын пайдасы деле жок болуп калат да. Оорураак кармаш керек. Өзүнүн өлчөмдөрү бар экен да? Ооба. Негизги эң жакшы көтөрө турган салмак бир 10ду көтөрө турган салмак калса болот да. Бул жогору карай көтөргөн бул кайсы улчуңдарыбызга натыйжасын берет? Жогору көтөрүп атканда мынау алдыңкы дельта булчуңу мына мүрүнүн алдыңкы бөлүгү, мына жерде алдыңкы бөлүкчөсү бар, ушу жер иштейт да. Экинчиси тик туруп эки жакка көтөрөбүз. Ушул эле гантель. Эки жакка көтөрөбүз. Буну дагы 10го чейин көтөрүшкө аракет кылабыз. Бул ушул иштеп атканда кээ бирлери мына көтөрүп атабыз да, кээ бирлери ушуну көтөргөндө колдун башын бияка бур деп айтып калат. Бул өтө бир бакы мына жерде ооруктунуп, алеги залалын тийгизип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн сиз көтөрүп атканда буну аз гана тикараак кылып көтөрүшкө аракет кылабыз. Бирок бул көнүгүү өтө бир алеги кандай залал тийип кала турган көнүгүүлөрдүн бири. Буну анча деле эгер бүрүңүз ооруса, буну анча жасабай койсоңуз деле болот да. Буну тур эмес кылса залалы тийеби? Ооба, себеби колуңузду мындай бурган убактарда мына буралып кетет дагы, мына жердеки тарамыштарга залал тийип калышы мүмкүн да. Демек, буну машыктыруучулардын жардамы менен аткарыш керек экен да? Здоровый образ жизни алып өтөт. Менин атам ичип чекпей ушундай жакшы жүргөндүктөн баягы кандай тренировка кылыш керек, кандай жүрүш керек деген ушундай үлгүлүү өзүнүн акыл эстерин айтып берет да. Эми айтсак, атам менен сыймыктанам. Атам ушу элдерге, жаштарга деп өзүнүн акыл насааттарын айтып, көп жаштарды баягындай айтмакчы физический күч берип, машыктырып, көбү менен агай катары эмес, дос катары гана сүйлөшүп, бүт бардыгын түшүндүрүп, балдарга баягы келечегинде дагы калтырбай тренировка кылып кетишин дагы айтып берет да. Жашы өтүп калса деле шаарынан туруп алып, үйдө таштары бар. Таштарды мен анча-мынча да залга сүгүрөп баса берейин дейм. Анан кыздарыңыз бер десем, үйдө дагы туруп алып, тренировка кылып турат да. Эми Шабдан агай тууралуу айта турган болсок, сөз өтө эле көп да. Бул агайдын азыркы күндө окуучуларынын саны эле Оштун жарымы десем дагы жаңылышпайм да. Бул баягы Кыргызстан көз карандысты алган күндөн баштап, андан аркысын эсепке албаганда, көз карандысты алган күндөн баштап 90-жылдардан бери карай бир топ спорттун түрү боюнча чемпиондорду тарбиялады. Азыркы күндө да мына ошол өзү үйрөткөн шакирттеринин балдарынын шакирттери дегендей бүгүнкү күндө дүйнөнүн түрдүү мамлекеттерине барып, Кыргызстандын желегин желбиретип атканы бул ачык сөз. Адам катары өзү кичпейил адам, демек айланасы чөйрөсүндө да кичпейилдерди топтойт да. Аябай агайдын жөнөкөйлүгү, анан ошол спорттун кайсы түрү болбосун, кайсы көнүгүүсү болбосун, эринбей
түшүндүргөндүгү, мээнеткечтиги менен башка өзгө маштыруучулардан айырмаланат деп айтам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биздин Шабдан агайыбыз көпчүлүк жаштар аткарбаган түрдүү көнүгүүлөрдү бизге көргөзүп берип атат. Азыр кайсыл кандай немени көргөзүп бересиз бизге? Мен азыр өзүм Көнүгүү. эң жакшы көргөн көнүгүүлөрүм билем. Эгер 40тан өтүп 50ке жакындап калган адамдар ушу көнүгүүнү жасап турса дагы өтө пайдалуу. Ошо өзүм жасаган бир көнүгүүнү көрсөтүп берейин. Агай, бул 40тан өтүп калгандарга оор болуп калбайбы? Негизи буну кайтып көтөрүлөт. Бирок мен şu hazır kança turат 55 kilogram turabı. 55 kilogram eken. Şunu jasagandı 55, 60, 70 kilogramdарды жасайм да. Hazır mınаны şunu bir 30 жолу көтөрөм да. Кээде көтөрүп коём. Күн алыс көтөрүп турасыз шуну. Аптасына бир жолу, жол болсо 2 жолу көтөрүп коём да. Бул өтө пайдалуу. Бул эмне себептен? Бул жан баш булчуңдарын, анан кийин пут булчуңдарын өз калыбында сактап турушка өтө пайдалуу да. Негизи эле бул өзү негизги баягы мелдештерде дагы колдонулчу көнүгүү болуп эсептелинет. Булар мынау билек булчуңдарын, анан кийин колдун башындагы булчуңдарды чыңап, анан кийин мына жердеки желке булчуңдарын, анан кийин мынау далынын артындагы булчуңдарды жакшы өнүктүрө турган булчуңдардын бири да. Эгер көп жасап, аптасына 1-2 жолу жасап турсаңар, ушулардын калыбына сактап, кээде калыбын эле кармабастан буга баягы өстүрүп, мынандай бир жакшы бир өзүнүн калып Формасына келтирет экен да демек, мүчөсүн. Бул көнүгүү кандай жасалат? Келгенден кийин штангага сөзсүз бутуңуз тийип туруш керек. Тийип тургандан кийин, анан кийин сиз мына штанганы кармайбыз, штанганы көтөргөндө путка тийип калбаш үчүн аз гана колду кеңирээк кармап алабыз. Тизен ийип, эңкейибиз дагы абаны соруп, анан кийин ушул көнүгүүнү жасай баштайбыз. Чарчабадыңызбы? Күндө жумасына бир жолдан көтөрүп турат экенсиз да? Буну көп Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, айрыкча жаштар, биз курактуу ушундай. Мен ойлойм, бу жаштар деле мындай машыгууларды көбү аткарбаса керек. Мен өзүм көтөрүп көрсөм. Бутту жакын коюш керек багай? Bir, iki, üç, beşli götürsem olur. 4, 5. Шабдан агай, сизге чоң рахмат. Биздин жаштар аткара албаган машыгууларды ушундай күн алыс аткарып турат экенсиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен да ушу Шабдан агайдын аткарган машыгууларын аткарганга аракет кылдым, бирок чынында аябай оор экен. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз дал мына ушундай кызыктуу сюжеттер менен соңуна чыгат. Кийинки көрсөтүүгө чейин жолугушканча саламатта калыңыздар.